Кыргыз УКМК тарабынан уюшкан кылмыштуу топтордун уюштурган мыйзамсыз миграциялык каналга бөгөт коюлду. Кыргыз УКМК тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында Борбордук Азиядагы кылмыштуу топтордун өкүлдөрү жана УКМК чек ара кызматынын айрым таза эмес аскер кызматкерлери тарабынан уюштурулган Кыргыз Республикасынын аймагындагы мыйзамсыз миграциянын каналына бөгөт коюлду. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында 2025-жылдын 25-августунда жогоруда аталган факты боюнча АЭК аттуу кыргыз жараны кармалды. Буга чейин Ош шаарындагы Манас эл аралык аэропортунун директорунун жардамчысы кызматын аркалап келген. Ошондой эле Борбор Азия чөлкөмүндөгү уюшкан кылмыштуу топтор менен туруктуу байланышта болуу менен бирге Казак жана Дженго уюшкан кылмыштуу топторунун өкүлдөрүнүн адвокаты катарында белгилүү болгон. АЭК кылмыштуу байланыштары аркылуу чет өлкөлүк жарандардын кыргыз мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз кесип өтүүсүн уюштуруп, аларды жер которуу жана туруктуу жашаган жай менен камсыз кылган. Ошондой эле УКМКнын чек ара кызматынын өкүлдөрү менен бирге ич-ара бүтүм түзүшүп, өлкөгө мыйзамсыз кирип келген чет элдиктерди кыргыз чек ара кызматынын каттоо системасына жалган маалыматтарды киргизүү жолу менен каттоодон өткөрүшкөн. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында аталган мыйзамсыз ишке тиешеси бар адамдарды аныктоого жана жоопкерчиликке тартууга багытталган ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ошто түнкүсүн көчөдө жүргөн 100 баланын ата-энесине айып пул салынды. Ош облусунда 15-августтан тартып өспүрүм рейди өткөрүлүүдө. Бул тууралуу Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирди. Маалым болгондой, иш-чаранын максаты балдарды ар кандай терс көрүнүштөрдөн арылтуу, укуктук сабаттуулугун жогорулатуу, туура багыт берүү болуп саналат. Анда тартип сакчылары үй-бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте саат 22:00дон кийин ата-энесинин коштоосу жок жүргөн өспүрүмдөрдү аныктоо боюнча иш алып барышат. 22-августка чейин жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында 105 бала аныкталып, алардын ата-энелери же жакын туугандары чакыртылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Аларга укук бузуулар жөнүндө кодексинин 74-беренесинин балдардын ден соолугуна, алардын дене бой интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адеп-акылактык өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө мыйзамдардын тараптарын бузуу негизинде протокол түзүлүп, айып пул салынды. Бул рейд 30-августка чейин уланат. Эми Кыргызстанда такси айдоочулары менен курьерлерден автоматтык түрдө салык алына баштайт. 1-сентябрдан баштап салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирет. Эми айдоочулар жана курьерлер өздөрү эмес, алар буйрутма алып жаткан сервистик кызматтар, мисалы Яндекс.Го, InDrive же Glovo салык төлөй баштайт. Бул эмне дегенди түшүндүрөт. Буга чейин көпчүлүк жумушчулар патент алып же такыр эле каттоосу жок иштеп келишкен. Азыр кырдаал өзгөрүүдө. Кызмат киреше салыгынын 1% кармап калат. Натыйжада акча автоматтык түрдө бюджетке которулуп, аткаруусу таза сумманы алат. Демек, айдоочу жана курьерлер үчүн эми патент сатып алуунун же декларация тапшыруунун кажети жок. Алар үчүн бардык ишти маалыматтык система өзү аткарат. Адистердин айтымында бул айкындыкка карай кадам болуп саналат. Биринчиден, бир тармакты көмүскөдөн алып чыгуу жеңилдейт. Экинчиден, аткаруучулар бюрократиялык кыйынчылыктардан арылышат. Анан эң башкысы, мамлекет кошумча административдик чыгымдарсыз эле бюджетке кошумча кирешелерди киргизе алат. Эгер кеңири карай турган болсок, Кыргызстан дагы башка мамлекеттердин жолуна баратат. Европа былтыр 10 миллиондогон жумушчуларды камтыган мыйзамдын пакетин кабыл алган. Ошондой эле система Казакстанда да иштеп жатат. Башкача айтканда, бул дүйнөлүк тенденциянын бир бөлүгү. Учурда сервистик кызматтар аркылуу Кыргызстанда ай сайын 100 000 деген буйрутмалар аткарылат. Ар бир сапардын же жеткирүүнүн арзыбаган пайызы топтолсо да, жыйынтыгында бюджетке миллиондогон кирешени алып келет. Жаңы схема көйгөйсүз иштеп кетсе, аны башка аймактарга да, мисалы Marketplace же фрилансерге да жайылтууга болот.